Аймактардан келген жана өлкөдө болуп жаткан маанилүү жаңылыктардын топтомун тааныштырып, назарыңыздарда Элдик медиа маалымат порталы. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү окуялардан кыскача мазмуну. Россия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапары уланууда. Ал өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жалпы суммасы 6 миллиард долларга жеткен эки тараптуу келишимдерге кол койду. Мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. Нарын менен Талас облусунун дыйкандары жазгы талаа жумуштарына даярданууда. Алгачкы сокко салуу иши башталган алдында турат азыр. 2 сааттык жаанга чыдабаган Бишкек Ленин районундагы Ош базарга жакын көпүрөнүн астына суу толду. Ушул эле күнү Октябрь районунда бак кулады. Техника балдар иштеп атат. Мен сизге азыр WhatsApp менен сүрөттөрүн салып жиберем. Бүгүн 28 март күнү таң эрте Владимир Путин Кыргызстанга келип конду. Аны президент Сооронбай Жээнбеков Манас эл аралык аэропортунан тосуп алды. Путиндин Кыргызстанга болуп жаткан бул сапары биринчи жолу болуп жаткан мамлекеттик сапар. Мындан улам эки өлкө башчысынын жолугушуусунда орус-кыргыз мамлекеттеринин жаңы деңгээлге алып чыгуу багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Президенттин расмий жолугушуусу Ал Арча мамлекеттик резиденциясында уланды. Анда ар кандай кептер козголуп, кандай макулдашуулар ишке ашты. Кабарчыбыз кененирээк баяндайт. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган биринчи жолку мамлекеттик визити башталды. Азыр Ал Арча мамлекеттик резиденциясында президент Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинди тосуп алды. Адегенде эле эки өлкөнүн гимни жаңырып, туулары бийикке көтөрүлдү. Андан соң Владимир Путин менен Сооронбай Жээнбековду улуттук гвардиянын ардак кароолу тосуп алышты. Азыр эки өлкөнүн башчылары орус-кыргыз кызматташтыгын талкуулоо үчүн тар чөйрөдөгү сүйлөшүүлөргө кирип кетишти. Кыргыз-орус дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 20 мартында түзүлгөн. Бүгүнкү күнгө чейин эки өлкө бардык тармактан тыгыз кызматташып келет. Орус-кыргыз мамилелерин дагы да бекемдөө максатында бүгүн эки өлкө ортосунда тарыхый окуя болуп турат. Ал Арча мамлекеттик резиденциясынан жолугушкан мамлекет башчылар адегенде чакан курамдаш сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алгач президент Сооронбай Жээнбеков россиялык кесиптеши менен жылуу учурашып, Кыргызстанга мамлекеттик визит менен келген үчүн ага ыраазычылык билдирди. Хочу выразить признательность за очередную оказанную помощь нашим вооруженным силам. И мы всегда будем активно укреплять наши дружественные отношения между нашими странами. Добро пожаловать в Кыргызстан. Өз кезегинде Владимир Путин буга чейинки болгон жолугушууларды эске салып, ар бир кезигүү алакаларга жаңы түрткү берип жатканына токтолду. Совсем скоро Кыргызстан принимает крупную международную организацию, будет большое международное мероприятие, саммит Шанхайской организации сотрудничества. Уверен, что он пройдет на хорошем, высоком уровне. Я в начале нашей беседы хотел бы особенно отметить, что благодаря вашим усилиям в Кыргызстане спокойная, стабильная обстановка, которая дает возможность решать задачи социально-экономического характера. Вот я думаю, что прежде всего сегодня будем об этом говорить. Еще раз большое спасибо вам за приглашение. Чакан курамдагы жолугушуудан соң тараптар кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөргө өттү. Анда президент Сооронбай Жээнбековдун жетекчилиги менен кыргыз жана орус өкмөтү өкүлдөрүнүн кеңири курамдагы жолугушуусу болду. Могунун жыйынтыктары боюнча президенттер биргелешкен билдирүүгө кол коюп, мындан тышкары 17 макулдашуу жана меморандумдарга кол коюлду. В области внедрения международных медико-санитарных правил. Документтерге кол коюулардын негизгисинин бири болуп, Россиянын Кант аскер аба базасын жакшыртуу боюнча токтомго өзгөртүүлөр кирди. Андагы токтомго ылайык кыргыз жерин база үчүн пайдаланууга ижара акысы көтөрүлөт. Башкача айтканда 4 миллион 794 миң долларга барабар болот. Буга чейин 4,5 миллион долларды түзгөн. Бул протоколдун негизинде Кыргыз Республикасынын аскер кызматкерлери Россия Федерациясынын аскер кызматкерлери менен бирдикте беспилотный летательный аппараттарды колдонуп, ошолорду колдонгонго үйрөнүшөт. Бул Кыргызстандын аскердик коопсуздугун камсыздоого, ошондой эле биздин Кыргызстанда турган Россия
Андан сырткары взлетный полосандагы модернизация болот. Бул взлетный полосадагы эки тараптуу биз тарап, Россия тарапта колдонуп келет. Мындан ары дагы бирдикте колдонобуз. Биздин кант заводдордун ортосунда келишим түзүлүп кол коюлду. А жерде биз Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду 3-чү тарап катары турабыз, негизги каржылоочу мекеме катары. Бул келишимдин негизги мазмуну Продемекс деген компания инвестор катары Кыргызстанга кирген жатат биздин кант заводдор аркылуу. Менин оюмча баштапкы суммасы минималдык $20 миллион башталат. Андан тышкары мына бүгүн биз Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду жана Евразия өнүктүрүү банкы ортосунда да келишимге кол коюлат. Бул келишим биздин РСК банкты кошо чогуу капиталдаштыруу максатында түзүлүп атат. Бул дагы ошо биздин мамлекеттик банктын финансылык мүмкүнчүлүктөрдү жана бизнести каржылоого мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатында. Кеңейтилген чөйрөдө президент Сооронбай Жээнбеков өзүнүн россиялык кесиптеши жана россиялык делегация мүчөлөрү менен жылуу учурашып, эки тараптуу кызматташтыктын бийик деңгээлин жана активдүү динамикасын канаттануу менен белгиледи. Ал өз сөзүндө жемиштүү сүйлөшүүлөрдүн өткөнүн айтты. В духе стратегического партнерства мы намерены углублять внешнеполитическое, торгово-экономическое и военно-техническое сотрудничество. В рамках союзнических отношений вместе будем действовать для обеспечения региональной безопасности. Сегодня мы договорились провести в 2020 году год Кыргызской Республики в России и Российской Федерации в Кыргызстане. Эти мероприятия станут весомым вкладом в укрепление нашего стратегического союзничества. Сөз алган Владимир Путин да Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы соода алакага көңүл бурулуп жатканын айтып, эки өлкөнүн товар жүгүртүүсү көбөйүп жатканына токтолду. Ал өзүнүн иш сапарынын алкагында Россиянын 18 регионунан өкүлдөр келишкенин жана 200 ишкер Кыргызстан менен кызматташуусу мүмкүн боло турган жагдайларды кеңейтүү үчүн катышып жаткандыгын кошумчалады. Путин сөз арасында Орусия Кыргызстанга 2012 жылдан бери жылына 1,1 миллион тонна мунайды жана мунай өндүрүмдөрүн бажы төлөмсүз экспорттоп жатканын маалымдады. Отмечу, что в России многое делается для создания комфортных условий для киргизских трудовых мигрантов. В октябре-декабре прошлого года по просьбе президента Кыргызстана проведена миграционная амнистия. Она позволила тысячам граждан Кыргызстана по тем или иным, как правило, техническим причинам, нарушившим режим пребывания на российской территории, выехать на родину и вернуться обратно без привлечения к административной ответственности, о чем мы с Шанбай Шариповичем договаривались и, как видимо, сделали это. По просьбе киргизской стороны амнистия продлена до конца апреля, что еще раз подчеркивает особый характер отношений между нашими странами. Эки президенттин Орус-Кыргыз алакалары жаңы деңгээлге чыккандыгын кубануу менен журналисттерге билдирип өттү. Белгилей кетсек, Россиядан 70, Кыргызстандан 120 жакын журналисттер катышышты. Ушуну менен Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган сапары соңуна келип жетти. Владимир Путин менен Сооронбай Жээнбеков ушу эки өлкөнүн сапаттуу мындан аркы келечеги үчүн арналган биргелешкен документтерге кол коюшту. Мындан сырткары 21 макулдашууларга дагы кол коюлду. Белгилеп өтсөк, ушу Владимир Путин болсо Кыргызстанга жасаган сапарын жогорку деңгээлде өткөндүгүн баса белгилеп, Сооронбай Жээнбековго анын меймандос кабыл алгандыгы үчүн дагы ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков жана Россиянын президенти Владимир Путин Бишкек шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы үй-музейге барышты. Президенттер жазуучунун үй бүлөсү менен маектешти. Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдер Айтматов аларга үй-музей жөнүндө өмүр жолу жана чыгармачылыгы тууралуу айтып берди. Президент Сооронбай Жээнбеков жана Владимир Путин үй-музейди жана андагы экспонаттарды көрүп чыгышты. Ошондой эле эстеликтер, жазуулар китебине өз каалоолорун жазышты. Ошондой эле өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков Владимир Путинге аргымак мингизип, тайгандын күчүгүн тартуулады. Маалыматта аргымак Орлов тукумунан экени, ал эми күчүктүн аты Шерхан экени айтылды. Буга чейин Россия элчилигинин алдында Путинге каршы пикетке чыгып, 2 айга камакка алынган жубайлардын үйүн тинтүү учурунда ар кандай валютага таандык көп суммадагы акча каражаттары жана аңчылык мылтыгы табылган. Бул тууралуу Света Салимова аттуу Facebook колдонуучусу жарыялады.
Андагы маалыматтарда Нурлан Кармышаков менен жубайы Гүлзина Имаева жакында АКШ өлкөсүнө чыгып кетүү максатында Мексикага барып келишкен, бирок ал ойлору ишке ашпай калган. Мындай маалымат алардын паспортунан табылган. Бул жубайларды Кыргыздын айрым жарандык активисттери коргоого алган посттору тараган эле. Бул арада Якутиядагы кырдаал тынчы элек. Якутиянын башчылары мигранттардын айрым тармактарда иштей албай турган токтомду токуп жиберишти. Бул буйрукка Якутиянын башчысы Асей Николаев кол койду. Эми ал жактагы патенттин негизинде эмгектенип жүргөн мекендештер азык-түлүк, суусундук, кийим-кече өндүрүшүндө билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармагында иштөөгө болбойт. Жалпысынан 33 тармакка иштөөгө тыюу салынып, шаардык автоунааларда такси жана жүк ташуучу унааларды айдоого мүмкүн эмес. Мындай жагымсыз кырдаал 17 мартта орун алган окуяга байланыштуу болгону маалыматтарда айтылат. Кыргыз мигранттары якут жарандарынын зордуктоого шектелип камакка алынган. Анын эртеси Якутия шаарында мигранттарга каршы митинг уюштурулган болчу. Эр-Рияд шаарында болгон көчмөндөр аламы эл аралык этно фестивалынын жүрүшүндө кыргыздардан барган өнөрпоздор жергиликтүү жашоочуларды таң калтырган видео интернетте талкууга түштү. Анда көрүнүп тургандай кыргыз жаранынын бири кадимки унаанын үстүнөн жүргүзгөн. Аймактардан келген жаңылыктарга кезек берсек, Нарында болсо жазгы талаачылык жумуштары жылдагыдан 10-15 күн эрте башталды. Иштин мындай жагдайы өнүктүккө керектелүүчү техникаларды тез аранын ичинде даярдоого мажбурлоодо. Ошондой эле үрөндөр менен күйүүчү майлардын да жетиштүү өлчөмдө камдалышы ашыктык кылбайт. Нарындык кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулу дал ушул жөнүндө баяндайт. Бисмилlah. Быйыл 2019-дун 1-чи боросуна түшүп атабыз. Мен 15 жыл болду ушул тракторго отурганыма. 15 жылдан бери ушул элдин кызматында келатабыз. Кудай буйрса. Бүгүн Нарын районунда алгачкы бороз салынып, айдап себүү өнөктүгү башталды. Облус аймагы боюнча айдоо аянтына алгачкы сокко тиши түшүп жаткан райондо быйылкы жылы айдап себүү өнөктүгү өткөн жылга салыштырмалуу 10-15 күнгө эрте башталууда. Мына жаздын бир күнү бир жылга тете демекчи. Нарын обласынын Нарын районунда алгачкы бороз салуу иштери башталып, мына баба дыйкандар айдоо аянттарын айдай башташты. Эмгекчил айыл аймагында жазгы талаачылык өнөктүгү башталса, ал эми ал арада аталган райондун башка айылдарында да жазгы айдап себүү өнөктүгүнө кызуу даярдыкта. Дегенибиз учурда техникалар оңдоп сөдөн өткөрүлүп, 5-10 күндүн ичинде Кутман талаага сокко салуунун алдында турушат. Айдап себүү ушул биз пландаштырып ушу апрелдин 10-унан баштайлы деп, жалпы массовый апрелдин 10-15-леринде башталат деп өзүбүз болжолдоп турабыз. Азыркы учурда мына бүгүн 5-чи бүгүнкү күнгө карата ошо бир алгачкы сокко салуу иши башталган алдында турат азыр райондо эмгекчилде. 20 жылдан бери механизатор болуп келе жаткан Бейшенбек Асанбаев күн жылуусуна тарткандан баштап эле трактордун шаймандарын оңдоп түзөп, жазгы өнөктүктүн камын көрөт. Анткен менен көйгөйлөр да жок эмес. Маселен, жазгы өнөктүк учурунда күйүүчү, майлоочу майлардын кымбаттыгы карапайым дыйкандар үчүн орчундуу көйгөй бойдон калууда. Эми ошол жагынан күйүүчү май жагынан алсандатса бул дыйкандарга жакшы эле киреше болгон турат. Көбүнчөсү ушу жаз айдоо себүү башталганда ошол жагынан көп эме кылып калабыз. Күч келип калат да. Эгинтегинибиз деле мисалы үчүн жайкысын могу күз келгенде эгинтегибиз деле жакшы баада өтпөй калат чындыгында. Жайкысын чөбүбүздү кичине эме кылабыз, андан биртике бир учат, эми аны ысытпагы эки жакка өзүбүздү каражаттарга кетет дегендей. Муну менен катар жазгы өнөктүккө карата ирригация тармагында да аз да болсо кыймылдар байкалууда. Дегенибиз облус аймагындагы баардык арык каналдар оңдоп жөөдөн өткөрүлүп, тазаланса, ал эми насостук станцияларда насостордун моторлору алмаштырылып, майлап сүттөө иштери жүргүзүлүүдө. Азыркы учурда уже могу насостордун роторлорун алмаштырып, втулкаларын, крышкаларын жаап, ушу суу бергенге дайындап атабыз да. Жылына ушу жазында бир жолу жасайбыз.
бусулгандарын алмаштырабыз. Моторлордун ушу центровкасын коебуз. Суу келгенге чейин ремонт кылабыз да. Майлап сүттө. Майлап сүттөп, подшипниктердин сындыгандарын алмаштырабыз. Ошо суу бергенге даяр кылабыз да. Мына ушундай жазгы талаачылыктын камын көрүп жаткан Нарын районунда быйылкы жылы жазгы айдап себүү өнөктүгүнө 387 аркыл багыттагы айыл чарба техникалары чыкса, азыркы күндө алардын дээрлик 80-90% даяр. Ал эми быйылкы жылы Нарын району боюнча 8000 гектар жер айдалуунун алдында турат. Эсенбек Ысталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар. Таласта дагы жазгы жашылдандыруу иштери башталды. Облус аймагын жашылдандыруу аракеттерине мамлекеттик мекемелер дагы кызыктар. Алсак, Талас Токой чарбасы тарабынан учурда тал теректердин 4 жылдык көчөттөрү бекер берилүүдө. Ал үчүн каалаган жаран Талас районунун Токой чарбасына барып, өзүнүн тастыктаган паспорт жана маалыматты көрсөтүп алып кете берсе болот. Бул боюнча таластык кабарчыбыз баяндап берет. Бул Талас районуна караштуу Жергетал айыл аймагындагы Кен кол токойчулугунун номер 3 коругу. Учурда мында тал теректердин жана арча туялардын көчөттөрү өстүрүлүп келет. Бекен Төрөкулов бул аймактын токойчусу. Андыктан мындагы көчөттөрдү олтургузуп, өстүрүү жана аларга кам көрүү Бекен аганын милдети. Кен кол токойчулугунун бул коругуна мөмө берүүчү бактардын көчөттөрү азырынча өстүрүлө элек. Андыктан тал теректердин көчөттөрүн кантип көбөйтсө болорун коруктун токойчусу көрсөтүп берди. Буларды бирден шереңке кылып кезип, булардын этеги тигилишин дагы мындай атайын өзү эме стикатерлер бар, кыйгач кылып кезип, чтоб багы жердин астына сайылганда кыйгач отуруп, мына кыйгач отуруп. Анан могузу күндүн бетин караганда күндүн нуру буну кургатат дагы. Анан могу эки бүчүр турбайбы? Көрдүңүзбү? Мына эки жакты бүчүрү. Ошо бүчүрү эки бутак болуп жарылат. Эки бутак болгондо 1 метр болгондо биз бирөөсүн алып коебуз да. Анан ошондо бул негизи чем беркинде узун боюнча тигилгенде ден караганда бул бат жетилет, бат кетет да. Анан тамыры менен бул өлбөсө аңа көп эме өлбөйт да. Жогору аталган ыкма боюнча бул аймакка 40 миңден ашуун тал теректердин 1 жылдык көчөттөрү тигилген. Андан бери 4 жыл өтүп, бир карыш болгон көчөттөрдүн бийиктиги бүгүнкү күндө 3-4 метрге жеткен. Бирок шарт боюнча быйыл бул көчөттөрдү казып алып, ордуна жаңы көчөттөрдү өстүрүү каралууда. Мындан башка ылайыктуу аймак жок болгондуктан бул жерде өсүп турган 40 миңден ашуун тал теректердин көчөттөрү облус тургундарына бекер берилүүдө. Ар бир жөнөкөй адам келип ушул Талас областынын тургундары келип алып кетсин деп. Жаран ушу кайсы айыл өкмөттүн аймагында жашайт деген справкасы болсо, анан кийин ушул паспорту менен эле келип болгон шарт ушул өзү келип казып кетиш керек да. Ушу жакын ортодо. Анткени биз бул жерди уже даярдап башка көчөттөр тигишибиз керек да. Бул деле жөндөн жөн эмес, буга канча деген мээнет кеткен. Биз ошонун баарынан кайыл болуп туруп, эми ушу элге берели деп атабыз да. Максат ушу жерди ачып, жерди тазалаш. Эгер питомнигибизге жерибиз көп боло турган болсо, биз буну жекелеп коймокпуз. Берден бир 10 жыл, 15 жылдан кийин бул наоборот строй материал болмок. Жашылдандыруу үчүн ар бир жаранга көчөттөрдү бекер таркатуу чечимин колго алган Талас Токой чарбасынын дагы бир алгылыктуу аракети бар. Себеби Токой чарба ишкерлерге колдоо көрсөтүп, Арашан айылынын Кара дөбө токойчулугунун кеңеш участкасынан 71 гектар жер аянтка быйыл мөмө берүүчү бак көчөттөрүн олтургузууну көздөп турат. Учурда жер даярдалып, сугат маселеси чечилген. 71 гектар жерге алмабак тигебиз. Анын 20 гектары Токой чарбасынын күчү менен, 51 гектары арендаторлордун күчү менен. Жана көчөттү биз ямаларын касканга яма бур бар, ошо яма бур менен разбивка кылганда яма бур менен казып, анан арендаторлор тигет. Алманын сорту 1 гектарга 285 алма тигилет. Негизинен бул кышкы сорттор жана ранний сорттор да. Биз арендаторлор менен ушундай келишим түзгөнбүз. Биз аларга жер беребиз болгону. Анан алар ошол кийин алма түшүм бере баштагандан 80%-ын арендаторлор алат, а 20%-ын Токой чарбага тапшырат. Жакынкы күндөрү бул аймакка мөмө берүүчү бактардын көчөттөрү олтургузулат. Ал күнгө чейин Жергетал айыл аймагындагы Генкол токойчулугунун номер 3 коругунда өсүп турган тал теректердин 40 миңге жакын көчөттөрү каалоочуларга акысыз берилмекчи. Бирок бир шарт менен. Анткени теректин көчөтүн алам дегендер өздөрү барып казып алып кетүүсү зарыл дейт Талас Токой чарбасынын жетекчилиги.
Нурсултан Курманбеков, Сүймөнкул Айтматов, Талас району. Жамгырдын жаашы менен Бишкектин айрым көчөлөрүн суу каптап жатат. Мындан тышкары адам басуучу жайларда сууга толуп, жашоочуларга ыңгайсыздыктарды жаратууда. Бул жагымсыз көрүнүшкө суу өтүүчү арыктар жана түтүкчөлөрдүн ичи таштандыга толуп калганы себеп. Мындай ыңгайсыздыкты жоюуну эпкөргөндөр жаандын жаашына карабай шаар тазалаган тургундар да бар. Мындан сырткары кечке жуук Жаш гвардия менен Лев Толстой көчөсүндөгү көпүрөнүн алды сууга толуп, автоунаалар тыгынга кептелди. Бул тууралуу Гавари ТВнын кабарчылары болуп жаткан аймактан түз алып берип, бир топ айдоочуларынын жабыркаганын билдиришти. Ал эми Ленин районунун акимине байланышканыбызда кабинетинде отуруп алып, иш жүрүп жатат деп суроолорубузга толук жооп берүүдөн баш тартты. Жамгыр жааса анда такыр эле кандай болуп калмак эле дейм да. Өзүңүз көрүп атасыз да мынакей. Азыркы учурда баягы номерлери түшүп калып, машиналардын троллейбустар өтө албай калып атат. Анан негизи алдын алыш керек беле. Техника балдар иштеп атат. Мен сизге азыр WhatsApp менен сүрөттөрүн сап жиберейин. Ал арада Октябрь районуна караштуу Лагненко көчөсүндө бак кулады. Жыйынтыгында автоунаалардын өтүүсүнө ыңгайсыздык абал жаралды. Бул боюнча Facebook колдонуучусу Нурзада Сүйүналиева билдирди. Анын айтымында окуя 3-чү оорукананын алдында катталган. Бул тууралуу акимдин орун басары Мавлян Аскарбеков өз оюн телефон аркылуу билдирди. Бизде шаар ичинде эскирген, чидиген, баягы убакыты жеткен, ооруган көп бактар бар. Мына бактагы бул баягы өзүнүн убакыты менен баягы жаңыланып туруу зарыл. Ушуну менен жаңылыктар топтому өз ишин жыйынтыктайт. Мына ушул жана башка кабарларды элдик медиа сайтынан, Facebook жана YouTube каналыбыздан таба аласыздар. Амандашканча сак саламатта туруңуздар.